мен Сайпетиндин досу катары кайрылгым келип атат. Азыр могу шаардык сотто соту болуп бүттү, дагы эле камакта калышты. Анан ушу үй камагынан чыгарып коесуздарбы деп суранат элек да. Антесе биринчиден бул Сайпетин досум чын чынында жүрөгү ооруйт, инфаркт алган, азыр деле давлениясы көтөрүлүп атыптыр камерада. Анан үй бүлөлүк шарты дагы инвалид баласы бар. Азыр аябай эле кыйын болуп атат буларга. Анан мен как досу катары бул эч кандай башаламандык аркылуу деле катышып же болбосо ошого үндөп эч нерсе деле кылган эмес. Мунун ишмердүүлүгүн мен билип эле келатам канча жылдан бери. Бул чын чынында мекенчил, патриот, кыргыз үчүн күйгөн бала, кыргыз эли үчүн, жери үчүн. Анан Мореке азыркы коюлуп аткан күнөө таптакыр туура эмес деп ойлойм. Андай деле эч кандай материал чыгарып же эч нерсе кылган эмес. Мен дагы ошо эним Султаналиев Сайпетин Сабырбековичти боштондук суранат элем. Бул энимдин эч кандай мындай башаламандыкка эч кандай катышы жок. Себеби биз жакшы билебиз, өзү патриот, чынчыл, мекен үчүн деп жүргөн бала эч кандай муну башаламандыкка уюштурду деген жалалар буга жалган. Үй бүлөлүк шарты да туура келбейт мунунчу. 3 баласы бар, бойго жете элек. Бир баласы деген 17 жашта, бирөөсү 15 жашта, бирөөсү 9 жашта, бир баласы инвалид кичинекейчи. Анан өзүнүн деле аябай дегендей оорулары бар, инфаркт алган мурун деген. Азыр андан кийин да жакында эле недавно эле машина коюп кетип, дагы операция болгон. Даже 2 ай болу элек ошол операциясыначы. Эгерде ошончолук эле мындай аябай дегендей кычаган журналист болсо, ошол убакта мотоцикл менен кетип атканда машина коюп кеткен мунучу. Ошон үчүн деген суранат элек, оорусуна байланыштуу, өзүнүн үй шартына байланыштуу үй камагына чыгарып коюңуздарды сиздерден өтүнөт элек.